Men musulmanмын эле деп калбастан, bir insandын исламды жакшы кабыл алгандыгын аламаты, мусулманчылыгынын, момунчулугунун bir аламат белгиси өзүгө тиешелүү болбогон нерсеге аралаша бербейт. Өзүгө тиешеси жок иштерге аралашпайт. Ага пайдасы болбогон нерсеге аны эмне болду экен, кайдан экен, башка экен деген изилдөөгө башка аракет кылбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бұл хадисінде имам Ахмад риwayat кылган хадисине көңүл буруп, туба лиман шагалаху айбуху ан уюбин нас. Бактылуу болсун, бейиши болсун, жаннаты болсун, ким өзүнүн кемчилиги менен алек болуп, башкалардын кемчилигине аралашпаса, адамдардын кемчилигин изилдеп, аны чукулабастан, өзүнүн кемчилиги менен алек болгон инсан бейиши болсун, бактылуу болсун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушул хадисинин айланасында негизги сабагым урматтуу мекендеш. Ва мен сатара муслиман сатарахуллах фид дунья вал ахира. Ким бир мусулмандын кемчилигин, айыбын жашырса, Аллах ошол жашырган бенденин айыбын бул дүйнөдө жана акыретте жашырат. Валлаху фи аунил абд ма канал абду фи ауни ахих. Аллах бенденин жардамында болот. Аллах бендеге жардам берет, эгер ал бенде экинчи мусулман бир туугандын жардамында болсо. Бул хадисти имам Муслим риwayat кылган хадистин бир бөлүгү. Эми хадиси кудси Аллах Тааланын сөзүнө кулак тушу. Аллах мындай дейт: "Ин кунтум тухиббуна рахмати". Эгер менин мээримимди сүйсөңөр, менин рахматымды кааласаңар, фархаму халqi. Мен жараткан халкыма, мен жараткан махлукаттарга, мен жараткан бенделериме да силер мээримдүү болгула дейт. Инналлаха юаззибу аллазина юаззибуна ан-нас фид дунья. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан имам Муслим, имам Ахмад риwayat кылганда, албетте Аллах Таала азап кылат, бенделерди бул дүйнөдө азаптаган. Ал азаптоо деген сөз кээ бир инсандарды моралдык жактан, ар түрдүү ушак айыңды таркатып азаптаган инсандарды Аллах Таала эки дүйнөдө азапка алат дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, афдалул аъмал. Аллага эң сүйүктүү амалдар индаллах ба'дал фарайд, албетте 5 вак фарздан кийин. Аллах Таала фарз кылган амалдардан кийин Аллага эң сүйүктүү амал идхалу сурур алал муъмин. Bir имандуу бендеге кубаныч тартуулоо. Урматтуу мусулман бир тууган, сатр ауратил муслимин, мусулмандардын кемчилигин, айыбын жашыруу, ва нахани шаатиха ли гайру зарура, бир зарыл болбогон нерсе, күбөлүк өтпөгөн жерде бир мусулмандын айыбыны чачпастан ичиңде сактагандык, бул урматтуу мусулман бир тууган динибиздин негизги багыттарынан, мусулманчылыктын негизги аламаттарынан, белгилерден. Ал эми, урматтуу мекендеш, мусулман эмес, мунафыктардын, эки жүздүүлөрдүн, мушриктердин, имансыздардын сыпаты бирөөдүн кемчилигин көргөн кезде жайууга, аны шерменде кылууга, таркатууга ашыгат. Ал эми жакшылыгын көргөн кезде жашырат. Урматтуу мусулман бир тууган, баарыңарга белгилүү. Бүгүнкү күндө канчалаган интернет, канчалаган социалдык тармактар. Урматтуу мекендеш, муну биз Аллах разы болгон жолго, кыяматта бизге бир пайдасы жете турган жолго иштетсек өтө жакшы болмок. Тилекке каршы көптөгөн инсандар бүгүн ушундай техниканын өнүккөндөн, интернет аркылуу, интернетте ар түрдүү социалдык тармактар аркылуу, колунда көтөргөн телефон, уюлдук телефондор аркылуу, WhatsApp аркылуу, Twitter аркылуу, Facebook аркылуу жакшылыкты таркаткандын ордуна bir жамандык, имандууларды шерменде кылууга колдонгондор өтө көбөйүп калды. Урматтуу мусулман бир тууган, кыяматта шерменде болбойын десең, кыяматта жараткан Аллах табарак ва таала сенин башка бенделер билбеген, жакындарың билбеген, устаздарың билбеген, кошуналарың билбеген, ата-энең билбеген, өмүр жолдошуң билбеген айыптарыңдын Аллах жашыруусун кааласаң, bir musulmandın kemçiligin, ayıbın жашыра bilgin. Eç kaçan birödün ayıbın, kemçiligin körgön kezde kuvanba. Anı başkalarının arasında tarkatuğa hareket kılvagın, sözün menen da, kalemin menen da, oşol kötörgön uyulduk telefonun menen da, jana oşondayla aldığındağı internet menen, kompüterün menen,
Урматтуу мекендеш, колу бармактарың менен кыяматта өкүнө турган нерселерди жазып таркатпагын. Урматтуу мекендеш,